Достор, ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге мына ушундай толугу менен бүткөн жаңы домдон экинчи этаждан сатыла турган квартира жөнүндө атайын маалымат бергени келип калдым. Квартирабыз экинчи этажда жайгашкан. И тех паспорту бар. Ипотека жолу менен издеп жүргөндөргө өтө сонун мүмкүнчүлүк. Ипотека жолу менен деле сата берем деп азыр эле эси мага маалымат берген кези. Домдун алды чоң, кенен, вообще зор да. Дареги Ош шаары Ноокатский подъем тарапта жайгашкан Golden House курулуш компаниясы курган Millennium турак жайына келе бересиздер. Мына Б блокто биринчи подъездде экинчи этажда сатылуучу квартирабыз. Достор, экинчи этажга чыгасыздар. Мына бул жакта эки лифттен установка болгон. Лифт иштейт. Чыксаңыздар ушундай кенен коридор. Экинчи этаж, достор. Экинчи этаж. Мына тех паспорт бар колумда. Ипотека менен деле сата берет. Мына эшикти ачып киресиздер. Эки бөлмө, бирок 3 бөлмөгө жөн эле жасап койсо болот. Мен азыр түшүндүрүп берем. Квадратурасы 87. Тех паспорт бар. Суу, свет, газ, отопление бардыгы иштейт. Мына жак киргенде бул санузел экен отдельно. Душ ажаткана болупчу. Бул жак зал болтат, мына жак болсо кухня, бул жак спальный. И мына жак деле санузел экен. Демек, түшүнүңүздөр эми. Бул жакты совмещенный санузел кыласыздар, чогуу кылып санузелде. Нар жак спальный, бул жак кухня, а бул жак зал болтат, а? Демек, үчүнчү комната каерде дей турган болсоңуздар, мына туугандар, мына санузелдерди буздурасыздар. Сплошной болуп калат бузганда. Демек, ушул жерге сиздер детский комната кыласыздар, мындай кылып турупчу, тосуп туруп. Детский комнатага ушул жерден эшик кылсаңыздар, киресиздер детский комнатага. Зал менен детский комнатанын ортосун ал жерден мындай мына жака карап тососуздар. Перегородка кылыпчу. Өйдө тарабына чоң форточка коюп койсоңуздар, залдагы жарык детский комнатага тийип турат. Түшүнүп атасыздар, а? Детский комнатанын ушул жерден эшиги болот, мына. Мен сөмөйүм турган жерден эшик болот, мына. Залга каерден эшик болот, тосулуп калса дей турган болсоңуздар, мына ал жерден эле усталар эшик кылып берет. Мына жер тосулуп атат, а? Мына жер тосулуп атат уже. Эшик мына жерден болуп атат залга. Киргенде бул жагы зал болуп атат. Жалпысынан 87 квадрат метр. Вид на Сулайман-То. Наш прекраснейший горы. На туугандар. Сулайман-То. Бул ошондо конок бөлмө, зал. Ошол туугандар 3 бөлмөгө жөн эле жасап алсаңыздар болот. Мына. Тех паспортун көргөздүм. Ипотека жолу менен дагы сата берет. Бул кухня. Газ жок дегендер билбейт. Мына, газ бар. Отопление түтүкчөлөрү чыгарылган. Мына, тынч туугандар, мына парковочный место биякта ошончо. Токтоткону. Так, жакшы. Эми жүрүңүздөр, спальныйга кирели. Мына, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болуп калат. Туугандар, аз заман өнүгүп атат. Эми айнек жокпу? Ачык экен. Так. Совмещенный санузел деп мына жакта айттым. Көрдүңүздөрбү? Чогуу санузелди кылып койсуздар, себеп дегенде мына ичи өтө чоң бунукучу. Байкаңыздар. Бул жак ошо ажаткана, гардеробный экен. Бул жак болсо ажаткана. Бул ажаткана болуп атат. И бул душ болуп атат. Гардеробный болуп атат. 3 комнатага жасасаңыздар деле мына местолор чоң эле калып калат. 87 квадрат метр, тех паспорт бар, экинчи этаж, 3 бөлмөгө жөн эле жасап аласыздар. Заман өнүгүп атат, көрүп атасыздар. Баасына келе турган болсок, $75,000. И бул жөн эле айтылыш баасы, түшүрүп берет. Хозяиндын номерин жазып койдум. Прямой хозяин менен сүйлөшөсүздөр. Посредниги жок. Прямой хозяин менен сүйлөшөсүздөр, туугандар.